Assalamu alaikum bizning kanalın görüşçüleri, fermerler, amansızlar bu kumanda günümüzler menen. Bugün biz sizlerge Bişkekdegi Dordoydu bilesizler. Dordoyda Tenglik degen ayılga jakın, Altın Kazık degen ayıldan satılıp жатқан bir qorov koy үйü менен кошо сатылат. Ушул жерде сиздерге bir көрсөтүп берели. Сатыла турган 40 баш кой, 40 баш козусу менен жалпы 80 баш. Андан сырткары ушул койлор турган жер байкелер 5 соток сарайы менен, үйү менен, мындайча айтканда чарбачылыкка багытталган ушул жер сатылат байкелер. Бул деген Нижний Аларча Сусактагыча ошонун үстү болуп калат. Ошонун айланасында токойлорго жайылып жүргөн койлор экен. Сиздер ушул койлорду алып, факат жаңы сарай куруп эме кылам десеңиздер, ушул жерге көнүптүр. Кышында, күзүндө, айланада полялар ачылып, өтө сонун жайыт болот дейт. Жайдын ыстыгы болсо ошол Нижний Аларча Сусактагычынын токойунда ошол жерде жүрөт дейт. Мына койлорду көрдүңүздөр, эптүү козулары менен. 40 козу жандан ашабы коз. 40 козу, 40 кой. Жалпы 90го жакын дедиңиз, Ушул жерде азыр 40 кой, 40 козу. Жалпы 80 баш. Ушул жерден келип көрүп, ушул койлор менен үй бирок бирге сатылат экен байкелер. Могу койлорду жакшылап көрсөтүп берейин, андан кийин сиздерге үйдү көрсөтүп берем. Бул жерлер эми баягы Дордойго жакын болгон үчүн, Теңдикке жакын, Объездныйга жакын болгон үчүн участок катары, үй катары дагы эле койлорду сатып жиберип, кайра бул жерди участок кылсаңыздар болот, же үй кылсаңыздар болот байкелер. Ага чейин мына ушул жерди сиздер буюрса бир чарба катары колдонуп турсаңыздар болот. Бишкектен кой багып, үйү менен болсо ушу кой алат элем дегендер болсо маалыматын берейин. Могу кичине фермер дыйкан экен, ушу 10 жылдын төгөрөгү болуп калды ушу койлор түптөлүп. Ошодон бери өзү кармап келет экен. Буюрса мына козулары алды мондай чоңоюп калган, эң арты мына бирөөсү мондай кичинекей, көрдүңүздөр мына. Ушу. Аралап жакшылап көрсөтөйүн. Эми баягы жүнү ичине эртек кырып коюпсуз, жүндө. Эртек кырып коюпсуз да. Суу кайлашкан окшойт, но пуктары чыгыптыр. Мына ичинде аябай жакшы койлор дагы бар, мисалы мындай койлор, Мына. Көрүп атасыздар. Жана кичинекей козунун энеси да жакшы кой экен, азыр көрсөтөм. Койлордун жаштары кандай болуп калат ошондо? 4-6 чагы эле бирок. 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш мына кой менен гарбанос. Козусу да ошондой гарбанос. Мына кой денес, туурабы? Мына кой. Мына көрдүңүздөр, Ушул үйдү, койлорду кошуп $55,000 сурап атат. Азыр кенен маалымат бергенден кийин өзүңүздөр дагы бир рет анализдеп чыгасыздар. Койлорду бир четтен көрдүңүздөр. Мына козулар, коз көп, эркек бургачы. Өзүңүз баксаңыз билесиз да. Көбүнчө ургачы. Болду. Азыр мына карта бар экен, вадактар, мына Сусактагычтын эме токою. Токой бар экен ошол жерде. Токойго жайылат экен булар. Ошол токойду азыр карта аркылуу бир четтен көрсөтүп коебуз. Көрөсүздөр, мына койлор азыр 9,5-10 болуп калды, тоюп келдик полядан. Ысыкты кандай көтөрөт? Токой. 10 жылдан бери ушул жерде. Болду. Ушуларга 10 жыл болуп калыптыр. Алды түптөлгөнгө ошо 10 жылдай болуптур. Ошо жылдан бери койду үзбөй кармап келет. Эми сарайдын планировкасын көрсөтөлү. Мына бул жер навес, мына 5 соток 25ке 20 экен. Ровно 5 соток мына могу навес, мына көрдүңүздөр, навес. Навестин узун турасын билесизби, байке? Узун турасы 18 турасы. Мындай 18 бе? Мындай 18, Мынагы бир 3-түк, бир 4-түк окшойт му? 4-түк окшойт, же 5-түк 5, 18ге 10, же 18ге 8, да? Мына 4-түк окшойт, мынауңыз, Экөө экен ушундайда, навес. Мына пескоблок менен курулган зимовка экен байкелер, мына көрүп коюңуздар. Эшигин ачайын. Мына да узун 18, турасы 8 экен сарай, мына. Сарайдын ичи мындай байкелер, мына кыштоо.
Peska блоктон курулган. Bunun üstünü sıyırıp koysanız, cıgaçını alsanız kayra material bulup başka nerse kuram desеңizdер. Buna arkası peska blok agorot bolup kalatın. Koroo bolup. Mına ушундай байкелер. Ушул жер менен $55.000 деп атат. Бул жердин тех паспорту бар. Алтын казык конушу теңдиктин ылдый тарабы. Нижний аларча суу сактагычын өйдө тарабы болуп калат байкелер. Шаардык статуска өтүптүр айыл өкмөттөн. Азыр шаарга карап калыптыр. 17 автобус килиптир. Өйдөрөктө бир. Канча дейт? 251 маршрутка бар экен. 17 автобусду келе жатып көрдүк. 200-300 метр жокорагыбызда калды байкелер. Ошол жерден келип көрсөңүздөр болот. 5 соттук участок. Участокты аз башынан баштап көрсөтүп коем. Бул жер эми баягы жашай турган үй, Үйдү бир көрсөтөйүн, токтом, мына участоктун астын бир көрсөтүп коеюн, Планировка могул жактан. Аттарыңыз бар экен, бул жакта, Сыртынан баштап көрсөтөйүн. Бияка чыгып туруң, шеф. Могу мына дарбаза. Могу көчө. Объездныйга 1,5 километр экен. Теңдик объездной. Могул жагыбыз калуу сордо болуп калат. Ылдый тарап азыр көрсөтөм. Бул жак Токой, суусак кой ошол жака жайылат экен. Мына Песка блоктон башталат. Үй, дарбаза, нерден келип бүтөт. Мына жагы 20, узуну 25. Шеттен кирип көрүп коюңуздар. Эми мына баары мисалы үчүн сүрүлө турган нерсе оңой эле. Бул жана маневр бештер. Чарба болгондон кийин мындай акыбал сөзсүз болот. Чөбү, жыгач эмелери, поддондору, тоок канасы, бул убактынчалык нерсе. Бул менче склад окшойт, Мына аткана экен, туурабы? Үй менен көчөнүн ортосуна аткана кылгансыз. Мындай чакан аткана. Бул жерлер эми ээр жабдыктар экен. Эми чарбачылык болгондон ушундай болот. Так, бул жак тандыр, булар баары сынос боло турган нерселер, көрүп турасыздар. Мына бул жерлер мына үй мына ушул жерден башталат экен. Алдына мына навес кылып койгон. Үйдү кирип көрсөтөйүн. Эми мындай да. Эртең мисалы койду алсаңыздар, 1-2 жыл багып, бул киши айтат, 10 жылдан бери кой багып, ушу койдун аркасынан үйлүү, машина алуу, көп нерсени ушу койдун аркасынан кылдым дейт. Сиздер да ушу койлорду алып, ушу койлорду ушул жерде пока карап, же койчу коюп, ушул жерде каратып, ва Токойго айдатып, мына көрсөтүп кое берейинчи башында эле. Үйдү сөзсүз көрөсүздөр да эми кирип. Биз азыр мына граница поселка дейт. Мына жерлерде турабыз байкелер. Жакындан көрсөтөйүн. Мына Калсордо, бул суу сактагыч. Биз мына жерлерде турабыз азырчы. Нерге чыгат жол, мына жакта дагы өзүнчө алтын казыктын уландысы бар экен. Мына Токой. Полный мына. Мына Токой экен. Ушул жерде жайлабы? Салкын болот Токойдун ичи? Салкын, вообще көлөкөдө болуп турат. Ушундай болот экен да байкелер. Азыр биз мына жерлерде турабыз, мына жерлердечи. Мына келет экен. Кышында болсо могул жакта мындай айланып жол бар экен. Мына мойтен көл бүтөт. Мына Калсордон өтүп, объездной маевкалар канча 1,5 километр чыгып калабы? 1,5 километр. Кышында жайла турган жерлериңиз 1,5 километр, мындай өтөт экен да, кыскасы болду. 20 минутта жетип барат экен. Маевканын круговойн астына поляларды оттойт экен кышында, күзүндөчү. Жайды өтө кенен бош керек, азердин үстүлөрү, рассветтин үстүлөрү. Так, мына үйдү көрсөтөлү. Эми үйдү бир сыйра ремонттоп, ушуну алып калып, калганын сынос кылып, алып салып туруп, участок катары колдонсоңуздар болот. 5 соток. Бул жакта ошо 5 соток пустой эч нерсе жок участоктор 25тен сурап, анан 22ден сатылып атат экен да, пустой участок. Расчетто ошого алсаңыздар болот. Мына спальня пока ремонт кылып, колдонуп, жашап турса болот. Жаңы үй салганга чейин. Так, могул жер коридор. Ушунда 2 бөлмөлүү болуп калабы, шеф? Мына чоң зал. Пока ушул жерде мал караган киши ушул жерде жашайт экен. Сиздер бир малчы койсоңуздар, шаарга жакын, Токою бар. Анан бул киши тоодогудай жашайт экен бул жердечи. Неге дебейсиздерби? Неге дегенде чүйдүн күзгү аңгары, чүйдүн күзгү жайыты, кышкы жайытына эч бир региондук жетпейт, билесиздер, күзгү жайыты. Камыш, Токойдо эми баягы эгин тигиндердин калдыктары өтө көп калат го.
Kışında почти ошон менен чыгат дедиңиз, а? Мына чөп баспайт экен да, аз эле басат күч туу убагындачы. А так ошол ылдыйкы полялардын, ачык жайыттардын билесиздер го, эми беде ошо боюнча үшүгүрүп калат, жүгөрүнүн калдыктары ошо боюнча калат. Камыштардын айланасында чөптөр, эми ол биякта андай жерлер орулбайт билесиздер. Ошо боюнча калат экен да. Кышы менен ошону жеп чыгат экен. Тоодо кудай агыра. Жайда ошол ысыкка кыжалат болсоңуздар, токой бар экен. Токойдун эсебинен ушул койлор ушинтип чыгып, ушуга адаптация болуп көнүп калган дейт. Бу основном козулар эрте туут, болду чаңга калбайт, буйруса өсүп чоңоюп кетет. Мыналар былтыркылар эми качат буйрусуңдар, а? Жаштарыңыз, мына экөө турат. Бир жаш болуп калды ушулар. Мына үчөө тең мына. 1 2 3. Ушулар менен 40 баш байка. Көп андайлар. 20 бай бар го. Ошондо 40 баш, ошолор менен 40 баш турабы? Мына койлор 40 баш козу болгон себеби көп эгизде турабы ошолор менен 40 баш. Болду. Болду байкелер, Кана көрдүңүздөр, биз сыйра сиздерге көрсөтүп бердик, анализ кылдыңыздар. Эми $55,000 сурап атат, дагы түшүп берет. Койлорду козулуу экенин расчетко аласыздар, канча чыгат, өзүңүздөр дагы түшүнүп турасыздар. Үйдү болсо дагы, жана айттык мына, могул жерде ушул райондо пустой участоктор $25,000 сурап атат, 21-22 сатылып атат дейт байкелер. Мына. Эми мунун сарайы бар. Мына жерде мисалы үчүн навес алып койсоңуздар деле, участок кең болот. Мына жерлер өзүнчө сарай болбосо склад кылып колдоносуздар. Буюм тайымы көп экен. Ушу турушунда кое бересиз, турабы? Болду. Ушу турушунда кое берет экен. Кыскасы биз экран астына номерлерди калтырабыз. Ээси айтканды болушунча жеткизгенге аракет кылдык. Калган кошумча маалыматты сиздер ээсинен сураңыздар. Ушу койлор сатылат, мына көрүңүздөр. Ушу кишинин берекелүү койлор экен. 10 жылдан бери ушуларды алып, үй курдум, ат алдым, машина алдым, шаардан үй алдым, квартира алдым, участок алдым дейт. Ушу койлордун эмесин сатып отуруп дейт. Төлдөрүнү, өздөрүнү сатып отуруп ошондой деңгээлге чыктым дейт. Ана сиздер да кой кылам десеңиздер, даяр ушу жерден алып койсоңуздар болот буюрса.